Өрткө каршы кызматында көп жылдан ашуун үзүрлүү эмгектенген ардагер Тилек Матата бүгүнкү маарекелик иш-чаранын ардактуу коногу болду. Ал өмүрүнүн жарымынан көбүн өрткө каршы кызматына арнап калктын коопсуздугун камсыздоого зор салым кошкон. Ардагердин айтымында мурун өрт өчүрүүчүлөр өтө оор шартта иштешкен. Техникалар жетишсиз болуп болгон жабдуулар да эски болгон. Мен келгенде мурун ат менен чыгышчу экен. Арабада баягы качать этип суу соргон эме болчу. Ошону менен иштедик. Андайын машина келди, кичинекей газик машина. Ёмкосу 850 литр. Ал кенедей бүлккөндө 5 мүнөттө кетет. Мына ошондой эмелер менен иштедик. Андайын улам эметип отуруп, кичине жаңы машиналар келди. Эмкостор чоңойду, суусу. Эчен кырдаалдар болду. Жыйындын жүрүшүндө кызматтын түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө салым кошкон ардагерлерге терең ыраазычылык билдирилип, алардын эмгеги белгиленди. Иш-чаранын алкагында бир катар кызматкерлерге жана ардагерлерге сыйлыктар, ардак грамоталар тапшырылды. Куткаруу бөлүгүнүн өрт өчүрүү куткаруучусу Иманакунов Дастан Эсенголович. Райондук администрациянын бүгүн немесинде бол акимде ыраазычылыгын билдирип атат. Эч кандай биз жака мындай немер болгон жок да. Замечание болгон жок да. Жакшынакай иштер келип атат. Ойлойм балдар дагы алгылыктуу иштерди алып бара берет. Дагы бир эмки 100 жылдыкты, 200 жылдыкты Кудай мени көргөсө жакшы болот. Бирок ошого чейин ойлойм ушул кызмат дагы бір күндө өсүп, мындан да жакшы иштерди алып барып, дагы ушул элдин астына чыга берет деген бир чоң үмүттөбүз да. Биздин өзүбүздүн райондо, Тоң районунун аймагында айта кетсем, бизде 2 өрткө каршы куткаруу бөлүгү бар. Бирөө Кажысай айылында жайгашкан, бирөө Баканбай айылында жайгашкан. Биздин ушу балдардын күнүмдүк нөөмөтү, ушу күнүтүн элдин коопсуздугун ойлоо максатында күнүтүнү күжүрмөн даярдыкта турушат. Ушу менен алкакта материалдык чыгымдарды болтурбоого жана өз убагында сактап калууда бир топ жеринде барып алгылыктуу иштерди жүргүзүп келүүдө. Бул тактап цифраны ала кетсем, ошо жылдын башынан баштап почти 1 миллионго чукул бул материалдык балыктарды сактап калып келе жатат. Кыргыз Республикасында мамлекеттик өрткө каршы кызматы 1926 жылы түзүлүп, өрт кырсыктарын коргоо багытында иштеп келген. Алгачкы жылдары өрт өчүрүүчүлөрдүн техникалык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп, жөнөкөй шаймандар менен иштөөгө туура келген. Азыр кызматтын материалдык техникалык базасы чыңдалып, заманбап өрт өчүрүүчү унаалар жана атайын жабдуулар менен камсыздала баштады. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң районунан.